Қондорго же үйүңүз бар? Албетте алганга ой бар да. Алсам жатам го, шалкалап элес. По-моему 5 жыл дейм го. 5 жылда алып калабыз. Биз чогулта албайганбыз, чогулта албагандын айынан ипотека алып жашап атабыз. Бишкекте үйлөр мынтип эле салынып атат. Алгандар кимдер? Акыркы 4 жылда батирлердин баасы болжол менен 40% кымбаттады. Бишкектиктер канча акча чогултуп, кантип үй алып жатышат? Сурап көрөлү. Гектардын үйүнөн алсак болот, бирок аларды деген адамдарды бөлбөй, баарын деген бир тегиз кылып бериш керек да. Булар жакыр турат, буларга болбойт. Бул мамлекетте иштейт дебеш керек. Баарына бирдей кылып бөлүп берсе болот. 30 жашка чейин квартира болсоң, бул уже эме да, жетишкендик да. Азыр көбүнчө Англияга жумушка кетип, ошол жактан акча топтоп, биринчи взнос төлөп анан бияктан калганын төгүп иштеп атышат. Үй алыш үчүн канча? 4-5 жыл убакыт керек кой. Ну, мне 19, я пока точно не могу ответить. Я думаю, от 100 тысяч, чтобы купить квартиру, нужно вот зарабатывать. Мне кажется, так. Бул акча керек кой бизде. Баарыбыз алуубуз келет, бирок акча көп керек. Биз окшон карапайым элдерге алыш кыйын деп ойлойм. 60 миң менен 8 жыл, 9 жыл алсам болот го дейм. Канча жыл төлөйсүз ошондо? 15 жылга. Алдым, 6 жыл төлөдүм, да төлөп атабыз буюрса. Жылын көрөк эле го. Биз деле уже 5 жылдан бери ала элекпиз да. Айлыгыбыз бир 35тен ашык болуп, 10 миңин жок дегенде бир айга жашагыдай болуп, анан ипотекаң бир 20-25 миң болсо, анда кичине эме кылмакпыз. Даже 15 миң болсо деле жакшы болмок. Там выходит, что я, учитывая, сколько я зарабатываю в Европе, там выходит, что я должен где-то около еще 10 лет поработать. Бишкектен алганга возможность жок го дейм. Элдер монтип стройкада иштесе. Нету прям на ближайшее время купить квартиру, потому что, понимаю, что это пока что не в моих силах.